Жалкоолуктан, надандыктан кантип арылса болот? Надандыктан сабакка келип арылат. Анан жалкоолук кылбай арылат. Иншалла жалкоолук кылбай койсо эле булбай калат. Бирөө эртең менен суроо таң калдым. Кантип хижап кийем дейт. Мен айттым, Майдина базарга барасың дагы дедим. 18 сомго 1 метр кездеме келет. Алып туруп кулагың мойнуңа жап салынсаң хижап кийген болосуң. Этек узун, жең узун көйнөк хижап ошо болду. Кантип кийиш керек эле. Şu жалкоолукта кантип арылам? Арылбаш керек, план түзүш керек. Бүгүн эмне кылам, эртең эмне кылам деп ошого иш кылыш керек, урматтуу бир тууганым. Анан мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, мисалы үчүн мен таң кала берем да, бүтө турган ишти кайра көбөйтүшөт да. Бойдок студент убакта жашаганда, даратканага киргенде чыгып кетип атып, аркаңан тазалап келсең таза болуп калат бардыгы. Чыгып анан кайра барып тазалаш керек болот өздөрү. Таң кала бер, сен чыгып кетип атканда эле күзүгүн тазалап ачып бардыгын бүтүрүп чыгып кетсең, кайра тазаланганга мүмкүнчүлүк болбойт. Мындай убакыт кетпейсиң. Чыгып анан кайра даярданып келип, атайын иште ошо убакыт бөлүшкөндөргө таң кала бересиң да. Мисалы үчүн тамак жасап атканда кээ бир адамдар бар, жанагы туурап коет, ошо бүткөндө эле апарып второй мусорго ачтай турган болсо эки жолу иш кылбайсың деген сөз да. Сен ошол адам эстүүрөөк болуш керек, эмне үчүн эки иш кылбай турган болуп. Анан эртеңке калтырбай турган болсоң эле жалкоолук өзүнөн өзү калып кете берет. Эгерде бир адам 5 малга бекем болсо жалкоо болбойт. Анткени 5 мал намаз адамды жалкоолуктан алыскалат оңой эле. Намазга дааратка аракет кылат да. Илим алгым келет, бирок көбүнчө жалкоолугум кармап, дарстарымдан аралыгы алыстап кетет. Кантип арылсам болот жалкоолуктан? Молдо Кудайкулга барыш керек ушу. Молдо Кудайкулдун өзүнүн алмаштыргыч услубу бар, услуп менен тез эле молдо болуп кетесиң. Ömrün uzun kılsın, densoğluğun çın kılsın, damlan ziyaretten kelet ağız. Çındığında ülkemizdeki dindin buzulvay, suzulvay, süzülvay saktalıp kalıyorsunun sebepleri bolğan damlarımızdan biri. Sizler leyle baktılıyorsunlar. Sizlerin жериңерде көп алымдар бар. Ошон үчүн ошол алымдар бар, силердин молдолуңардагы чектен чыкпастан жакшы жолдо тарикада келе атышат. Ошого Кудайга шүгүрдөшүңөр керек. Колуңардан келиш дамларга барып зиярат кылып, тапкан апа чөнтөгөнө салп атасын алып кетиш керек. Булардын дуасы кабыл боло турган. Чубак ажы келет деп отурасаң, чубак ажы өзүнө паталып отурат бар. Ошого Молдо Кудайкулга баргыла, урматтуу бир туугандарым. Молдо Кудайкул бар, Молдо Зулкарнай бар, Молдо Өктөм бар, Молдо ким деп айттык дагы, Абдилла бар, Молдо немерки көптөгөн молдолор, мына калгандар биякта отур жандарында анакей молдолор иншалла. Урматтуу бир туугандар, мен мындай бир азыраак кыскача сүйлөп бергим келип турат. Бул жанагы биз касал деген сөздү колдонобуз да. Касал деген сөз бизде оорулуу деп колдонобуз түркий тилдерде. Араб тилинде бул жалкоолук деген сөз. Чындыгында жалкоолук, урматтуу бир туугандар, бул өтө жаман нерсе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул жалкоолуктан Кудайдын өзү менен сактанган. Ошондуктан ошол биздин элибизде касал деп, касал адамга айтылган, оору адамга айтылган. Ошол чындыгында ошол араб тилинде касал, жалкоолук деген сөздүн маанилеринин бири. Эгер адамда жалкоолук бар болсо, бул адам чындап эле оорулуу адам деп эсептелет шарият боюнча. Ошон үчүн бул боюнча айтып бергим келип турат. Имам Ар-Рагиб ал-Асбахани айтат: "Ал-касал эмне десе, ат-тасакулу амма ла янбаги ат-тасакулу анху." Адам оорулук кылуусу, жалкоолук кылуусу тийиш болбогон нерселерде жалкоолук кылса, мына ушул эмне тасакул, ушул оорулук кылса, ушул жалкоолук болуп эсептелет деп ошентип айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылганда сактанат эле. Кудай Таалам мени шайтандан сакта деп дуа кылат эле. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим дегени Кудайым мени шайтандан сакта деп дуа кылат. Анткени шайтан жаман. Шайтан азгырат, адамдарды уруштурат, адамдарды душман кылат, жаман нерсе. Анан Пайгамбар алейхиссалам дуа кылганда аузу биллахи минал факри вал касал деп дагы дуа кылат эле. Жакыр болуп калгандан дагы Кудайым сени менен сактанам дейт эле. Колдон келишинче аракет кылат, бирок Кудай Таалам ошого оомат берсин деп ошол жакыр болуп калгандан дагы сактанам дейт эле. Анан минал касал, жалкоолуктан сактанам деп айтат эле. Анткени жалкоолук Пайгамбарыбыз алейхиссалам Кудай аркылуу сактанган, Пайгамбарыбыз жаман көргөн нерсе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам кайсы бир нерседен о Кудай Таалам ушуну менен сени менен ушундан сактанамын деп айтып аткан болсо, демек ошол нерсе жаман деген сөз. Мына ушул жалкоолук Кудай Тааламдын элчиси жаман көргөн нерселердин катарына кошот, урматтуу бир тууганым. Кудай Таалам бизге жаштык берип атат, өмүр берип атат, мүмкүнчүлүк берип атат, өзү жакшылык каалаган ушул жерге жиберип атат. Мына ошол жерде эч кандай жалкоолук кылбастан иштегенге аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: ар бир адам уктаганда анын кара желкесине, кара кушуна
шайтан 3 түйін түйіп қояды, түйіншек түйіп қояды дейді. Егер ерте менен турганда адам биринчи эле турганда таңкы дуаны, таң аткандагы тургандағы дуасын айтып, дуа кылса, ошонун биринчи түйүнү чечилет дейт. Алхамдулиллази ахяна ба'дама аматана ва илейхин нушур. Ба'дама аматана, же ба'да аматана. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, бизди жаныбызды алгандан кийин кайрадан жан берген Кудайга ыраазылык билдирип шүгүр айтабыз деп. Анткени бул уктоо деген сөз, бул өлүм дегендин бир тууган, урматтуу бир тууганым. Жан жарым жартылат сөзсүз түрдө адам денесинен чыгып кетет. Билесиңер, кээде өңөрдө көрүп, бирөөнү көрүп, ушуну менен мурда жолугуп сүйлөшүп жүргөндөй эле боло бересиң. Же бир жакка такыр барбаган жерге конокко барсаң, ошол жакка мурда барып ошол элерди көргөндөй сага тааныштай көрүнө берет да, баардыгы ыбызда болот. Каяктан десе, ошого сен уктап атканда рухуң, жаның барып келген, жаның көрүп келген, жандагы эс тутуум бар, ошолор тутуп калат дагы, ошондо жана рухтар ааламында адамдар көрүшкөн болот да. Демек, адам уктап атканда жарым өлүктөй сыяктуу болот да. Ошон үчүн уктап атып, аялын талак айтып, талакка түшпөйт. Анткени өлүктүн талакка түшпөгөндөй эле уктаганда талакка түшпөй турмат. Же бирөөнү сөгүп койсо капы болбош керек. Уктап атып сөктүң менен деген сөз жок, анткени бул өлүктөй эле өкүм болуп эсептелет. Ошого уктап атып, мисалы үчүн бир жер ачылып калса, аны шылдыңдаганда болбойт, урматтуу. Анткени уктап атат деген сөз да. Анан кайра бара турган, кайтып бара турган жерибиз дагы Кудайым өзүңсүн деген дуа. Ошол дуаны айтса, биринчи түйүн чечилет дейт. Андан кийин даарат алса, экинчи түйүн чечилет. Андан кийин багымдат, намаз окуса, үчүнчү түйүн чечилет дагы. Адам кечке чейин жалкоолугу жок, активдүү кыймылда ушундай бир берекелүү күн өткөрөт дейт. Эгер ушул үч нерсе болбой калган болсо, кечке ыксырап, уйкусурап, жеп жегенине курсан болуп, кайра уктап, ушу жанагы сарайда бастырмада багылып отурган өгүздөн айырмасы жок болуп эле нары бери жүрүшүнтүп убакыт өткөрүп калат дейт да. Демек, урматтуу бир туугандар, мына ушул жалкоолук дегенден колдон келишинче алыс болгонго аракет кылышыбыз керек.